Жашы карысы, жакшысы жаманы дебей, кыйшыгы түзү дебей, жамы кыргызга жин тиип, найза, сойлдун кезенип, атчан төчүн жабыла келип, караңгы аралаш токмоктун шилисине отуруп алганын билгенде, кала эли коркуп түнү бою уктаган жок. Адегенде четки кыштактардын биринин артынан биринин алоолонуп өрттөнгөнүн көрүшүп, эмне кырсык басканын түшүнүшпөй, уюл куган кара түтүн каптаганын карашып, көргөн көздөрүнө ишенишпей, туугандарыбыз менен диндештерибизди капсаланга калтырбайлы деп кыйкырышып турганында, туш-туштан арaba болуп качып келишти туугандары. Алардын оозунан кыргыздардын кылыгын угушканда жаалданышты. Эмнеси деп кооптонушту. Анан эле орустун үйүн өрттөгөндөргө, канын төккөндөргө көргүлүктү көрсөтмөкчүмүн. Чүйдүн суусуна топтоо менен шилеп салайын деп, карганып шиленип аттанып чыккан пристав менен солдаттар жаман жорукту баштап, куйрукту түйгөн бойдон качып келишсе, бүтүн токмок сестенди. Көз байланган маалда көрүнгөн үйдүн чатырына, чиркөөнүн төбөсүнө кыркалекей тигилген теректердин учуна чыгып караса, шаардын күнчыгыш жак бетиндеги бакта, кысыр аңызда, андан ары Каштектин тумшугуна чейинки эгиндүү талаада шайтан шабыр отургансып от жайнайт. Жайнаган отту көргөндө көздөрү ала чакмактап, очок тегеректеген кыргыз ойго келбей, шайтан ойго келиптир. Шайтан кыргыз болуп куулуп, кыргыздын кебин кийинип, тигинде от ичкертип отургансып эстери чыкты. Эс тартып, чокунгандан эле шайтан от кармап азгырат. Тозоктун жолуна азгырып, оп тартардан мурун шайтан жерге от бүрккөн деп талим алган мужуктар түктөйө түшүп, Иса менен Иовту эстешти. Пайгамбарлардын шайтанды көрсөң жүзүңдү үйрүп бетине түкүр деген насатын эстей калышып, түкүр эле түкүр деп катын баласына чейин кыйнап, түкүрүнүп жатышты. Калаанын көчөлөрүндө кыргызды жин урду, кыргыздар кутурду деген үндөр жаңырат. Ар бир отту бери дегенде 5-10 киши тегеректеп отурганын элестеткенде, калаа башчыларынын да шаштысы кетти болу. О боже! Неужели вся Каракиргизская орда поднялась, деп элде мурда приставтын көзү алайды. Миңдеген отторду карап, 30 000, 40 000 киши чогулганын болжолдоп, акылы жете бербейт. Чалаң сарбагыш атаке болушу десе, тоо артындагы болуштар кошулганбы деп шексинет. Качан ат коюшат, каяктан ат коюшат деп корккон эл калаа башчыларына атырылып, эмне чараңар бар деп жаалайт. Тынчтангыла, сабыр күткүлө дегенден башка сөз келбей, калаанын төрөлөрү алдастайт. Дал бастаган мужуктар улуктардан буйрук күтпөй, баягы эле жаман айрым жанга арачы түшөр деп, айрынын бүтүнүн, бекем саттуусун алып, топ-топ болушуп көчөнүн башын аңдышты. Сантырап жүрүп калышчу эле дешип, калаадагы биринекин кыргыздарды издешти. Кыргыз кебетелүүнү оңдурушкан жок. Дунган менен шортөбөлүк казактан аралаш өлүп кетти. Жалпайган бетиңди, жүлжүйгөн көзүңдү көрсөм мужуктун жаалы кайнайт. Айрынын учунда кетесиң, жашына тур дегенге үлгүрдү пристав тилмечине. Калаанын улуктары приставты жаман көзү менен карайт. Кана мактанган агентура. Ар бир болуштун колтугуна кирип бирден тыңчы койдум. Айрымдарына 2-3 койдум. Полициянын жашыруун агентурасын тоор сыяктуу жайылттым дебедиң беле? Көрүнгөн жерде көтөрө чала мактаган, генерал губернаторго чейин мактаган агентураңдын кыйраткан ушубу. Герман деле мынтип алдабаса керек орусту дешип, мана качан кыргыздан качканына арданып, ансыз деле жүдөп турган приставты кунарсыз бирөөнүн катарына чыгарып коюшту. Байкостон бузукка бастырып коюшканына нааразы болушту. Пристав коркок жана саткын, өзүнүн бүлөсүн күн мурун чыгарып кеткен деп кыйкырышты. Ал үй бүлөсүн токмокко алып келгени ырас эле. Бирок бир жамандыкты туйгандан эмес, жапан тоолордун арасында жапай болуп кеттик. Оңгулукту жаңылык укпай маданияттан арта калдык. Кызыл боолуу, этеги торлуу көйнөгүм, француз шляпам кийилбей жатып сандыкта чирмей болду деп, аялынын кулак мээни жеп какшангандан, ан демесе Петербургтан келген коноктор менен чогуу отуруп, жарпыбызды жазалы деп ап келген. Бир жагынан жашыруун агентурасынын мандемдүү чыгып, кыргыздардын мынчалык бузук саларын жаза тайып туйбай калганына, экинчи жагынан Петербургтук конокторунун көзүнчө жеме укканына,
Pristav katуу ызаланды. Кыргыздын сазайын гана колуна бербесем деп ызырынды. Боюн түзөп калааны коргоону колго алды. Кудай жалгап Алматыдан пулемет артынып келген казак орустар кетелек. Калаанын башчылары да, эли да ошолорго бар үмүтүн артып, бел байлады. Генерал губернатордан же губернатордан атай уруксат алынмайын. Курал жаракты реквизициялоо туурабы же туура эмеспи дешип, кыжы-кыжы болуп турушту да акыры туура табышты. Согуштан кайткан эркектерден таандап чыгарышып, солдатка такол болосуң деп колдоруна казыналык мылтык карматышты. Мылтыкчандарга жөлөк болосуң дешип, айрычан мужуктардан ыктыярдуулар ылгалды. Калааны тегерете кароолго чыгарардан мурун пристав баарын тизип шыктандырды. Исанын дининдегилер, бир туугандарыбыз Герман менен согушуп жатканда биз мында күжүрмөн туралы. Шайтандан келгенди көрөлү, шайтан болуп кетсе да көрөлү деди. Ошондо барып мужуктарга жан кирип, бирин-бири кубаттап жасаган ишин Токмакский фронт деп атап кароолго кетишти. Кийин ушул мужуктар Пишпек, Пржевальск, Нарын уездиндеги көтөрүлүштүү басуунун жүрүшүн аскер башчылар Оз 200-дө Туркестанский фронт деп аташканын угушканда, фронтту тегинден айтпаппыз деп эскеришет. Жети Суу облустунун губернаторуна жана уезд начальнигине жалпы жагдайды үстүртөн сүрөттөп, билдирүү жөнөтүү үчүн пристав кыштактардан качып чыгышып, старостанын кеңсесинин короосунда котологон орустарды сурамжылады. Уккан көргөнүңөрдү төкпөй чачпай айтып бергилечи. Кантип башталды, эмнеден башталды деп сурады. Ар ким көргөнүн ар кандай айтты. Бейде чаап жаткан кыргыздар бир маалда эле сүйлөшүп алган немедей, кеп сөзгө келбей, чалгыларын ыргытып, тоотаяна беришти дейт. Көчмөндөрдү чөп чабакка жалдап көнгөн мужук. Түрү сурданган атчан кыргыздар эртең менен бизге тик багып карабай келип, манастырдын чарбасында кара жумуш аткарган туугандарын чукулунан чакырып кетишкенде бир жамандык болорунан шекшидим, деди монах. Шек алышыңа эмне себеп болду, деди пристав. Бул жерде жашаганыма 10 жылдан ашканы менен кыргыздардын тилин түшүнбөйм. Бирок өлгөн монахтардын бири алардын тилин болголоп түшүнчү. Кыргыздар өзара жаңжал дешип дарбып калышкандыгы мага айткан. Жаңжал дегени резат дегенге келет имиш, деди монах. Чалгыны таштай качышканы кабар угушкан турбайбы? Резатты айтышканы орусту соёбуз, арасына турбагыла деп канкуулашканы деп тыянак чыгарды пристав. Биринен бирине тарап кеминдин ичинен жеткен сөздү угуп отурса, кошма деген көп айтылды. Причем кошма здесь деп пристав тактап сурады. Койдун кылчык жүнүн чийге ороп тепкилеп, анан катындары тизелеп отуруп, камыр жуургансып билекке салып ийленип болгондо астына деле төшөнө берген, үстүнө деле жамына берген, жайыгышы оронуп жатып, дубал ордуна деле, кийим ордуна деле жүрө берген кийиз дегени бар көчмөндүн. Орустар окшоштуруп кошма деп атап алышкан. Ошого байланыштуу окуяны айтып жатышыптыр. Сначала совершили бата, потом одного знатного киргиза на кошме подняли и начали творить кошмар, как в страшном сне, дешет. Кийизинин түсү кандай экен? Ак түстө экен деп приставдын сурагын угуп отурган этнограф сөзгө кыпчылды. Билбейбиз, көргөнүбүз жок, укканыбыз ушул, дешет мужуктар. Ал эмнени билдирет, Петр Алексеевич, деди пристав этнографтан. Жөндөтүп айтканда, көчмөндөрдүн кийизге киши салып көтөрүү жөрөлгөсү кол башчыны шайлагандыкты билдирет. Вообще-то ритуал поднятия на белой кошме у кочевников означает выбор предводителя, дей салды этнограф. Этнограф үзүл-кесил айтылган маалыматтарды салыштырып өзөгүн тапты. Кемин деген жерде хан көтөрүү жөрөлгөсү өткөнүн баамдады. Так ушундай жөрөлгөнүн сыпатталышын орус тарыхчыларынын жазгандарынан окуганы бар эле. Николай Михайлович Карамзин бекен же кече жакында эле көз өткөн Владимир Владимирович Вильяминов Зырнов бекен айтор кайсы бир ордолордун Касым ордосу, Ногой ордосу дегендердин арасында ак кийизге салып хан көтөрмө салты болгонун, хандары Москва менен Тверди Ширенкеде өрттөп турушканын жазышкан эмеспи? Тек приставдын көңүлүн бузгандан жазганып, дагы талмасы кармагандай калчылдап чыгабы деп ойлоп, кыргыздарын хан шайлаптыр деп айта албай, кол башчы деп койду. Ошол кийизге отурганысы кимис экен, дейт пристав. Биринен өткөрө бирин улам сурамжылап жатып, анын да атын билди акыры. Баягыл Мөкүш Шабдановпу?
Жылкы заводунун кожоюнубу деп пристава дегенде көзүн алайта таң калып, бирок тактап алганына жымыйды. Бузукулардын ана башы билинди, деди ичинде. Ал ким? Деди этнограф. Мөкүш Шабданов деген бар. 3 жыл илгери бир татарды өлтүргөндүгү үчүн кармалып, убактылуу абакка отуруп чыккан мурдагы болуш башкаруучусу. Айтууда Москвадан бери адвокат жалдатып атасынын кадыры менен кутулуп кеткен кыргыз, деди пристав. Татарды өлтүрүп, бирок татарды өлтүргөн үчүн эле элге алынбаса керек деп ойлоду этнограф. Москвадан бери адвокат жалдаганына караганда оңой кыргыз эмес деген ойдо калып тактап турады. Атактуу тукумданбы? Ооба, алардын династиясы кара кыргыздардын арасында өтө кадырлуу. Приставдын ушул жообун уккандан кийин этнограф кийизге кишиси алып көтөрүү жөрөлгөсүнүн чыныгы маанисин айтууга батынды. Кыргыздар хан көтөрүптүр. Өзүбүздүн тил менен айтканда өздөрүнүн падышасын көтөрүптүр, деп айтты. Этнографты сөзүнөн жаңылып келжиреген кишидей карап алган пристав ушунча жыл көчмөндөрдүн арасында жүргөн мен болсом, Петербург китепканасынын чаңын жутуп, кагаздан башын көтөрбөгөн ориенталист мен билбегенди кайдан билет деп күдүктөнүп, жана бир кайталатып укту. Кыргыз болуштарындагы жагдайды эми жакшылап элестетти. Алардын аракетинде уюшкандыктын жана конспирациянын элементтери дана байкалат деген тыянакты оюна түйүп койду. Кыргыздардын ой санасын күзүгүгө салгандай көрүп турам. Буларың болуштук кызмат дегенде кырды бычак болуп тытышып калат. Көрүп билип жүрбөйүнбү? Деңгээли болуш шайлагандан ары өскөн эмес, деп жүрүп, жагдайды хан шайлаганчалык абалга жеткирип алганын, хан шайлаганчалык абалга жеткенче шек албай калганын туйду. Баладай байо элдин купуя сыры болбойт деп жүрсө, хандык тууралуу кутуму турбайбы, деди. Ызырынды. Ызырынганда муруту түк сүйүп, муштуму түйүлдү. Ханды ким коюптур буларга? Балесин алышабы падышанын? Мен аларга хан көтөрүү кандай болорун көрсөтөм. Кийизине ороп туруп, тирүүлөй гана өрттөбөсөмбү, деди. Этнограф эми приставды жайкамакка. Империялар атандашып, материктер талашка түшкөн заманда баланын ойну сындуу кайдагы бир жөрөлгөнү баштап, көчмөндөр өтө эле аша чаап кетишкен сыяктанат, деди. Качкындар жайгаштырылып бүткөнчө пристав кыргыздардын төбө чачты тик тургузгандагы кыйла кылгылыгын, баамында моңгол менен татарлардын заманынан бери орус баласы көрбөгөн тири укмуш кылгылыкты укту. Үйүнүн талоонго түшүп күлүгөккө сапырылганын, чиркөөнүн өрттөлгөнүн, элди тегеректеп алышып баштык кыргыздарынын эркектерин терип кыргыла деп көкүтүп турушканын, айрыкча Нарбото деген кыргызы айбалтасын жалаңдатып, далайды чапканын, чиркөөгө жулунуп кирип, отец Михайлды өз колу менен жара чапканын укту. Кийин губернатор Фольбаумга жазган билдирүүлөрүнүн биринде аны «Некий Нарбута, по рассказам очевидцев, отличался особой жестокостью по отношению к мужикам нашим и лично пролил много русской крови. Он, видимо, действовал не без подстрекательства своего близкого родственника Камбара Бушкаева, бывшего волостным правителем кудаяновских киргиз», деп мүнөздөйт. Кыз келиндердин ол жого кеткенин укту. Ошончо окуянын ичинен эки нерсеге жаны көбүрөөк кашайды. Кыргыздардын хан шайлаганына бир кашайды. Кыштактагы орустардын терең урматтоосуна ардыган отец Михайлдин Орусиянын түпкүрүндөгү жашоосунан түңүлгөндөн, кыргыз талааларынан таалай издеп келген келгиндердин жаңы жерге бачым көнүшүнө кошо сүрөө болуп, демин көтөрүү үчүн өлчөсүз кызмат өтөгөн Михайлдин өлтүрүлгөнүнө эки кашайды. Глубоко опечален известием о том, что убит духовник иеромонарх отец Михаил, верно служивший во имя водворения русской культуры и веры в этих краях. Бөлмөсүнө бекинде да билиги бүлбүлдөгөн майчырактын жарыгында рапорт жазууга отурду. Үзүктөй негизги рапорту Жети Суу казак орустарынын аскер күчтөрүнүн жогортон дайындалган атаманы, Жети Суу областынын губернатору генерал-лейтенант Михаил Александрович Фольбаумга жолдоду. Өз көзү менен көргөндөрүн уккандары менен толуктап, иретин келтирди. Рапорту ортолоп, Кудаян болушуна токтолгонунда андагы жагдайды мындай сыпаттады.
Canı tınım albay avgust ayının başında 2 işten 1 iştep Kıtay çegen buzgan atkesçilerden turagın жүрgüzmökö Kudayan boluşuna jönöçüdö gelginder başkarmalığının çençilerin betegeli çoңташты кестирмекке эрчите баргандыгын из-за необходимости свободных земель для целей русской колонизации решено было отвести урочище Бетегелю-Чонташ, облюбованное многими чинами под переселенческий участок. Ошол барышта Петербургтук коноктору чогуу болгондугун жазды. Кудаян болушундагы шектүүлөрдүн үстүнөн жашыруун байкоо уюштургандыгын белгилеп, был наложен негласный контроль деген саптарды жазып жатканында, камбар болушту айгак чыгууга 2-3 мертебе үгүттөгөндүгүн эстеди. Ар кандай жолдор менен алдап суулаганы, ал турсун өзүңдү жана өтө жакындарыңды аскерден алып калам деп азгырганы эске түштү. 1 августка огон түнү Токмоктун жолунан казыналык жылкыга тийгендер тууралуу шашылыш кабар алгандыгына байланыштуу Кытайдын чегине кирген аткезчилер маселеси боюнча сурак үзгүлтүккө учурады. Жанымдагы казак орустарды чукулунан көтөрүп, бузуктардын изине түштүк. Кыргыздардын шайкасы Шамшыны ашып кетишкени менен арасында Кудаян болушунан Нарбото аттуу кыргыздын аралашканын билдик. Аман калган ат айдагыч айтылганды ырастай алат. Нарбото Кытайга чейин кирип, жылкы уурдаш менен алектенген шайканын уюштуруучусу деген маалымат бар. Бирок аны кармоо тууралуу болуш башкаруучусу Камбар Бошкоевке буйрук берилгенине карабай, камап, катулешкеге салуу мүмкүн болгон жок. Эми ошол Нарбото Кудаян болушундагы шайканын негизги тукуруучусу деп угуп жатабыз, деп жазды. Өмүрүндө колу жооруганча, көзү талганча мынчалык калем кармап отуруп, кагаздан кагаз толтура чиймелеген эмес экен. Катардагы полицейскийликтен баштаган кызмат жолундагы эң узун рапортты жазып болду да, уйкусу качкандан кирпик какпай таң тосту. Кооп санап турганда караңгы түн дагы ан сайын комайлангансып, өгөйлөгөн өсүп, таң жарылбай калат мындайда. Үстөккө босток соргулап, мүчтөккө күчүн чыгарды. Жарыкты самат эле ага деле жаны жай алчудай эмес. Жамачы тонун төшөнүп, тала түскө тооташка түн жамынып түнөй берчү кыргыз жарык менен жарыша ойгонуп, жарыша жайылып, капилеттен каптачудай өңдөнүп, топ-тобу менен топурап, Токмоктун көчөлөрүнө кирип келчүдөй туюлуп, таң агарса андан бетер кооптонду. Кой деди. Каланы ойготоюн, жоону күтпөй чабуулга өтөйүн деп көчөгө чыкты. Жалан кайгулдагы солдаттар менен мужуктар анан этнограф экөөлөгө десе, кары жашы дебей бүтүн калк тирмейип уктабай чыкканбы, кашалуу королордун көчө жаккашында жука тактайдан ашталган калитка деп койчу тосмосу болот. Ошол калитканы жулкулдатып, орустардын Степаныч, Иваныч деп үн салганы, калиткадан аттап кирип баргандарынын пашалап, машалап, коңшу колоңдорунун калгаларын каклап кыйкырганы угулат. Кала капсалаң аралаш ойгонуп атыптыр. Пристав күрмөсүнүн төш чөнтөгүнөн чынжырлуу саатын алып чыгып, сааттын жебеси 5 кагайын деп калганын көрдү. Күндө ушумалдан өтө чалгыларынын башын далыга салаңдата асынып, айрыларын ийинге артынып алчу мужуктар жалчы кыргыздарды алдыга салып айдап, чөп чабакка жөнөп калышчу эле. Көрүнгөн көчөнүн башынан 5-6дан түрүлүп, кымгууттанып келаткан мужуктар кайгулуу менен таң ачырган курбуларын тегеректеп, кыштактарды атап кыйкырышат. Самсоновкалык туугандарыбыз, Орловкалык агайындарыбыз, Подгорныйлык боорлорубуз деп кызууланып бирин-бири тукурат. Пристав солдаттарды баштап, Иралды Самсоновка багытына салууну, кыргыздарды мылтыктап кууп таратууну ойлоштурду. Аңгычакты Верныйдан чыңдоо келип калгысы бардыр деп үмүттөндү. Ал ортодо мужуктарды тыя турмакка кала башчыларына кайрылып, ордуңарда калып окоп казгыла деп айттырууну чечти. Солдаттарды баштап чыкмактын камылгасын жегенче окоп казууга мужуктарды чегергенче саат 7 болду. Чуйдун суусун бойлото аттанмакчы болуп турганында каланын күн чыгыш жолун акмалаган мужуктар жойлоп жүргөн туз эмести колго түшүрдүк, сасыган туз эмести кармадык деп каяктагы жылаң айлак бирөөнү жетелеп келишти. Арышыңды кер деп көк желкеге укуган сайын туз эместин аягы чалыштай түшүп, жазыгым жок деп жалбарып келетти.
Камыш чатырлуу кеңсенин босогосунда аттанганды турган приставты ырактан көрө сала колтугуна каткан катты суруп сунганча шашты. Анын жалаң кат көйнөкчөн, белин жолук сымал белбоо менен толгой курчанган түрүнөн эле көчмөн эместигин айрыды пристав. Ким боласың? Бузуктардын баштыгына ылгал жүргөн кишисиңби? Деп сурады алдына келгенде. Туз эмес түшүнбөсө да сүйлөп калмакка тилин күрмөдү. Ушпу шаһарынын сарты боламан, dedi. Пристав сарттын колунан катты алып, бүгүшүнөн жазды. Эки барак кагаздын башы алты сап кат өңдөндү. Ага улай жайнаган мөр, балчайта бармак басылыптыр. Ушулар эле бармактуу болуп кетишкенсип, на тебе деп кезегенсип, жабалактата басышыптыр анысын. Басурманы деп бакырып алган пристав кечтен бери орустун көзүнөн далда кеткен тилмечин чакыртты. Ичкериден ийиндерин кушуруп, коруна басып келген тилмечинен ылгалысыңбы дегенди кайталап суратты. Бузуктарга эмне тиешең бар деп сурап берди тилмеч. Кабунчу боламан. Бузуктардын башлыгы тутуп алып ушбу хатны жибарды, деди тигиниси. Оку деп пристав жая кармаган кагаздарды сунду. Тилмеч ишинен күйрөнүп катка бир сыйра көз чаптырды. Орустар анын оозун тиктешип үн чыгарып окушун күттү. Же бузукка аралашкандардын арасынан өз урусун таптыбы, же бармагын баскандардын, тамгасын салгандардын арасынан жек жатын тааныдыбы, же Кыргыздан келген суук кабарды жарыя угузу кыйын туулуп, заманасы куурулдубу айтор тилмештин өңү кубара түшүп, катты бет маңдайына кармай бергенинде манжалары майда калтырак басып, жазылганды орусчага шыдыр оодарып жиберчү жаны бул сапар анте албай сүрдүктү. «Доложи быстрее», — деди пристав. «Приставу и господам Такмака Аксакалу Сартов», — деп баштады тилмеч. «Приказ от высокопочтенных людей киргизских родов Сарыбагыш, Атаке, а также Курмангожо Колжигач, Темир и Булат, и приказываем всем». Мындай өкүмдү эзели окуп, оодарып көрбөгөн тилмештин тамагына кылкан сайылгансып тык токтоду. Айып этпегиле, менин сөзүм эмес дегенчелик саамга жан жагына элеңдеп пристав тарапты жалтактап карап алды. Демдерин ичине катып унчукпай кулактарын төшөгөн орустардын чүңүрөй өтүктеген көздөрүнө көзү чагылды. Көзүн жалт качырып, тамагын жасап, оодарып окушту кайра улантты. «Приказываем всем бросать оружие, либо покориться, либо уйти в сторону верного. Нас 40 тысяч аскеров, воинов. Наш лагерь находится в саду Такмака. Скоро мы перекроем реку Чуй и наводним город. Селения, что в Кемине, полностью разрушены. Если вы не придете с повинной, то разрушим город. Если ослушаетесь, то умрете. Аминь». «Если ослушаетесь, то умрете» деген жерине келгенде кызарып татарып ичинен уят сыйытты унуткан кеңкелес бирөөнүн келжиреген сөзүн айла жоктон гана айттым деп кейди. Оозу кургап тили араң бурулду. «Сволочи!» деп мужуктар чогусу менен кыйкырып алды аны укканда. Тилмеч аларга тик багып карай албай, уялгандан жерге кирип кетчүдөй, ан сайын башы салаңдайт. Кабагын түйгөн пристав жанында турган этнографка карап, «Көрдүңбү? Жөн бу кара эмес буларың» деген ишарасын билдирмекке кашын серпип койду. Кол койгондордун тизмеси окулгучакты пристав тилмешти дебитип шаштырып жиберди. Бул ирет тилмеш шар кетти. Тизмени башында Мөкүш Шабданов өзүн хан атаптыр. Анын артынан манаптар Султан Далбай баласы, Мамбеталы Мураталы баласы, Токтосун Бектен баласы. Мурда көзгө илинбей жүргөн мыкты чыкмасы арбымбы бу кыргыздын. Мөкүштүн артынан ок эле көп киши кол коюптур. Баланчанын баласы Бастанча, Түкүнчөнүн баласы Түкүнчө, тигил болуштан, бул болуштан деп тилмеш санап отурса, пристав бирин тааныбайт. Сөгүнүп калган мужуктар кимдин ким экени менен иши деле болбогондуктан кулак салышкан жок. Пристав кайталатып окутту. «Прочитай заново имена людей из Кудаяновской волости», — деди акырында. «Камбар Бошкоев, Нарбота» деп тилмеш бир нече кишинин аты жөнүн санады. «Фамилия второго не сообщается?» — деп тактады пристав. «Нет, господин пристав, только имя», — деди тилмеч.
Значит, Камбар-Бушкаев с ними? Деп пристав кабагын чытыды. Нарбута, наверное, тот самый Нарбута, деди ичинен. Кончуну камай турууга буйрук берип, түндө жазган рапортко катты тиркемекке кеңсесине киреринде каланын суу жак капшытын бойлой жашынып атышаарга, оор казууга чегерилгендерден киши келди эң теңдеп. Туземцы идут, киргизы идут, деди. Тургандар дүрбөп калышты. Секичеге чыга берген пристав дүрбүсүн салып каланы түн жагынан имерип аккан чүйдүн суусун жээктей чүй коюп келаткан самсыган атчандарды көрдү. Бул сапар кыргыздардын катары даана көрүндү. Арты чубалып суунун аркы өзүндө жүрөт. Агала көгала туу көтөрүнгөндөрү баштыктарын жандай чаап алдыга түшүп алышкан. Шыйрага салаңдаган жарактарын соройто кармагандары аларга куйрук улаш. Кыязы мылтыктуулар окшойт. Аркар кулжага аңчылык кылган мергендерден көргөнү бар андай мылтыкты. Ого атылардан мурун чок салган милтесинен буруксуган көк түтүнү бүркүлөт анысынын. Чөт атма, жоктон табышкансып замбирек көтөрүнгөсүп жаман мылтыгын алып келаткан тура, деди пристав. Дүрбүдөн көзүн албай, бирде жарымын таанып каламынбы, хан сөрөй же камбар болушу көрүнөбү деп, атчандардын алдындагыларга өңүлөө кадалат. Эртерээк чыкканымда жолуңарды тосмок экемин, деди пристав. Деп оюн жыйганча болбой. По Быстровскому тракту и со стороны гор скопище конных киргизов приближается, деген кыйкырык угулду. Суу жактан жана бир чабарман күрөгүн көтөрүнгөн тейден тызылдап жүгүрүп келди. Киргизы совсем рядом, их очень много, дейт. Знаем, прошу не сеять панику, деди пристав. Они задумали окружить город и ударить со всех сторон, деди солдаттардын башчысы. Верныйдан же Пишпектен чыңдоо келгенче каланы алалы деген ойлору бар, деди пристав. Экөө чукулунан кеңешип солдаттарды төрткө бөлүштү да, каланын төрт жагына аттандырышты. Аларга казыналык мылтык асынган, колдоруна кочуштап ок кармаган можуктар кошулду. Жалгыз пулеметту суу бетин тосчу солдаттар менен куралдуу можуктар сүйрөдү. Аларга командалык кылууну өз мойнуна алган пристав токмоктун түн жагындагы үйдөй тизилип, аягы үзүлүп барып каланын астында калган дөбөлөргө калмак дөбө, калмактын көрү деп коет көчмөндөр, жете келип, бийигирээк бирин ылайыктап, чокусуна пулеметту кондурду. Оозун селдей агылып келаткан атчандарга каратып кондурду да, «Белен тургула!» деп кыйкырды. «Беленбиз!» деп элден мурда кыйкырды окуш калган пулеметтун аткычы. Мурда кеткен мужуктардын тизеден казган акоуна кийинки келгендер батпай, калмакты өлөрдү аралай сыңар тизелеп, боортоктогону боортоктоп, мылтыктарын сундурат. Атчандардын айгайын угуп, шаштысы кеткен мужуктар аралыкты болжобой туруп, бардыңкелерден ок чыгарды. «Буйрукту көткүлө!» деп пристав аларды солдаттардын жардамы менен тыйды. Саатын караса 9 болуптур. Баш аламан тарсылдап, кайра жалп өчкөн тааныш мылтыктын тааныш үнүн уккан көпчүлүк орустун колунан бардыңке көрбөй жүрдүк белек, бардыңкеден келгенди көрдүк дешип ачууланып, апкаручу түрү жок. Абалкыда Абийир Баатыр, кийин Осмон Баатыр дегендердин жоругунда орустун маңдайынан чыгып мылтык ташкандагы мылтык эмеспи мынабул? Кече Кудаяндын балдары баш болуп мужуктун колунан жулган мылтыктыр дешип дендүү келатышат. Ушул жорук ойго келгенде эрдиги эжа бербей ойгонгондон, кош оозунун чоктой коргошуну көп болсо көөдөн ченден көзө өтөр, андан барса кабырга карчыгамды быркырата талкалап өпкө боорумду жарып кетер. Эгем тала эгерим даалыдан жегенчелик кылбасын кокуй, өлбөгөн жан барбы деп бардыңкенин огун көрүктүн богунчалык көрбөй шыкала чаап келаткан береги кыргыздын оюна негедир приставдын кош оозу келип, бул мертебе төбөдөн жазайыл ок төгүлөрү, нөшөрлөгөн жамгырдай болуп төгүлөрү келген жок. Чукулдап эле келатышат, 300 кадамчалык жакын келишти тирелип. «Бута атымчалык келдик!» деп чурулдап калышты мергендер. Бардыңкенин эмес түтөтмөнүн бута атымын айтышты көз болжолуна салып. «Бир сыйра мылтык тагыла, мыктылап аткыла!» деди баштыктар. Аттарынан шартыргы түшкөн мергендер күйпөлөктөп түтөтмөлөрүнүн айры шыйрагын жерге сайышты. Окчонтойлорун кагынып, милтесине оттук жаккандын машакатын жегенче ат үстүндөгүлөр тим турбай сүрөп турушту. Тигинде кош оозун кучактап приставдын өзү турабы же көзү турабы?
Karol döbege çıkkansıp kalmak döbenin çokusunda çoçoyvanın kantesiň dep kıykırıştı atjandar nayzaların jaňsap. Özü deşti tanıgandar. Gözge atar mergeniňer çim bolsa bir istapdy gözge atyp bergile dep jalaşdy atjandar. Tuğra aytat jigitler. Koşta böltürüböýbi, iri aldy koşozu barlardy jykkyla dep kıykırışdy. Pristavdyň koşozu baryn bilgenler. Tütetmeleri dayar boldy okşoýt. Bir malda mergenler birinen sala biri baş alaman dünküldötüp atkılap, gök tütün buruksu öle kaldı. Jal türkön atlarının başın geri tartıp, üzöngülerine takançıktagan atjandar aldıga tigilişet. Tigile tikteşip görgön gözlerine işenişpeyt. Tiginde turgan oruşlar çetinen gıyrayıp jığılmak tursun, ordularынан gozgolboyt. Mergenler jaza melep algansıp, tütetmenin gorgoşunogu kalmakta ölürgö karandabaylı bir jaktağı boz toprakka tıp etip sevelenip, çaňdyn biliner bilinbes ızgıganın aldıda jardangandar gana baykady. Kantet deşip mından atılgan oktun öň jıňsız jitkenine köpçülük ökürüp jübere jazdady. Şımalangan mergenler jana gaytalap atuga aşygyp, jaza getirip algandaryna taza gaşayıp algandary, "Hattiň, mandeme milte debi" degen oyda miltelerin sürgülöp, jetim sümböden görgöndörü sümbölerin jitire soylatdy. Bardenkeden ozunu atsak degen başlıklar, mıhtıla vatkyla, mıltykty durustap karmagyla dep ansaýyn şaştyrdy. Kak maňdaýda 300 gadamçalyk arada kara mıltygyn aylançyktap galdastagan kırgızdardy karap arasынан kambar boluşdy. Dağı bir top boluşdy aýra tanıp, "Silerdibi" dep kekengen pristav pulemöt menen bir çaýkap jiberilen ыңгайын tuýdy. Pulemöt menen 5 atardy goý, bardankenin oguna ilingençelik aralyka gelip bergen atjandardy mıltyktyn kılda uçuna garmap, şykalagan soldatlardagy "Kantyp atpay turabız" dep demetip jiberişdi. "Pli" dep bakyrdy pristav pulemöttün atkyçyna. Pulemöt uzun tıtırady. Atkyçy öýdörök melep alganby, oktu töbelerinden aşyra atkandan kişi başынан 3 kez öýde götürülgen nayzalardyn uçtary bırkırap ketdi degende. "Ata sedi" dep apyrylgan kırgızlardyn eki öňürü irilip, tütetmenin tarsıldagyna aralaş jalpy alaman at koydu. Atakenin bir top baldary, çoň jarık, jarbaň, abıla, çagaldak degendin baldary çapdy başında. Mına şonda pulemötçü oňdonyp düzenip, pristavdyn "Atkyla" degen aýkyrygy ogulup, oruslar japyrt ok jadyrdy. Möndürde jadyrdy. Aldyda çap baratkandar kalyň okko gapdalgandan öpkü boru galbyrday teşilip, at maty menen bo düşüp jygyldy. Er üstüne mürtüzülgen ermenen müdürlügen at karşı terşi gulap, aralaş jygylywda. "Aa" dep barıp er gulap, azanap barıp at gulayt. Aç aykırık kusürön salgan kırgızlar et betinen getip tomolongon kişilerdin, 4 ayagın bir sermep toroyup jatıp kalgan atların üstünen argımaktarın kargıta atlatıp, bürgödöy sekirtip ötüp moyun berbey jolunat. İlip alsam uçuna dep nayzaların sundurat. Karalaman düşüp kuşurat, can talaşa kuşurat. Atkyla" dep bakırgan pristav özü koşo 5 atarın sozup dembelep koygulayt. Tuğtaştın aňyn elik tekesi gekilik çilinden beri aňdyp talat üzdüm kaman bökönün uğulap kanıkkan nemenin atkyçyldygy bar ele başka melep udasy menen 5 jykdy. 5 ret atıp jüberip mıltygyna iretin geltirip oksoloyt. Atıştın gıdıgına batkan soldatlar menen mujuktar tedirek atıp jüberip, terip atıp jüberip, kayra oktogongo aşygat. Atkyçynyň golu tegine karışıp kalgansıp, bir jaktan pulemöt tınbayt. Bir bürkönde 100 oktu birde bürküp jalmap durdu anысы. Janынан bezgensip orus mıltygynın ozundan akkan ajalga tuz suragan goy goşup, kırgızların geleverdi, agılıp geleverdi. Berkiler ata verdi. Tosup atkan mınça mıltyk torop olup, atjandardy 100 gadamçalykta juutpay, esebi jok kırıp jüberdi. Bardenkele bolsa moyun berbey biz deştele, bardenkeden başkasına kabılganın tuyuştu kırgızlar. Mına bul atkany bardenkede görünbeyt. Top degende ukkanbız deştele, munundan atışı top siyakty ündönbeyt. Koşu ozuna da okşaboy turu. Tütböy ketken birölerden çıypıya çıkıp, "Aketay, tügönüp kalabız beyim, tügönüp, kırıldık" dep kıykırdı.
Jündü boşatkanım boldu belem uşul. Uşun ele götünüp turgansıp jüni boşogondoru kakıylap artka gayra kaçtı. Kaçpagıla, ahır bir ölüm başta var, kaçpagıla dep kokuylады jürektüleri. Min jaltanbayım deseng de pülemet kılat eken, beş atarlığın kılat eken, kaçpagıla degenge bolbodu köpçülük. Ot geçirlerde erçigenge batına alışpay, tek bol alışpay, çetinen biri jölötü atlarının başın vurup jayılıp kaçtı. Pülemet kaçıp baratkandardı da oңdurgan jok. 500 gez alыс ketiştele oğu 500 gez aralıka jetip durdu. Avıdan kaçtık degende 600 gez alыс ketiştele ağa da jetip durdu. Jayılıp kaçkanlar tuş geldi çaçıraşkan eken, jarım çakırım, 1 çakırım jerden aylanıp gelip tuğlardın tüyüne tıgıldı. Alıstan qarashsa kişi menen жылkı jatat juuşap, arasında tomolonуp kişiden jaradar kalganbı, ar kaysı jerden kolun sozgonu, başın götörgönü, nayzasına tayana albay tayagalanıp jıgılgany göz görünat. Çalölük attar ayaktarın sermep, baştarın anda sanda çolgöptü albastayt. Ar uru, ar top özünükün joktoyt. Balança toptan balança degendin balası öldü. Tükünçö toptan tükünçö degendin balası öldü degen ündör. Mınça көп ölümdü kalmakta önün çokusundagı oktu çaçıp atkan mıltıktan ele görüştü. Pülemetті bilişelek ali. Kalkandı mıltık, kalkandı Jazayıl deşti çala çarpıt bayqagandары. Kargış algır kalmakta önün çokusundagı emnesi. Oğu meyle ot bürkken bul qaysı mıltıgı kapırdın deyt. Jazayıl, kalkandı Jazayıl eken deyt sürme topun içinde jürüp kaşarda gözü çalgandары. Çoktu Jazayıl dep oңdoyt başkaları. Kana dep dürbüs alışsa, oğuzu kadimki karamıltıktın oğuzuna gere karışçalık çoңurak, moynu jarım kulaç, jerge jatkızıp atma Jazaylı okşoyt. Çinele kalkandı eken, narıda mojuktarı çakalap taşıp, sunu jaba koyup jatışat Jazayıldın moynuna. Suutup jatışkan siyaktı. Orustardın, pülemettün çok toy kızarıp çıkkan moynun muzdatıp jatışkandары menen işleri jok. Dürmetine sucagabı degen oy ketti. Ölüp kaldık dep ökürüşkönü menen jеңilip kaldık deşpeyt. Pülemettün oğunan jalkış elek eken. 5 atardan oğu mokot elek eken jürektörin. Tiginde jatkan söktörді kantkende alabız. Kantkende jiyip alabız dep jürüşöt dağı. Oşonçodan kalmakta önün tüyüne jete çap, oruska çapsalarında kan kuskan eki jigittin jorgon gep kılıp jürüşöt ızı çuvaralaş. Kurmanbaydın alısı, Bakıtaydın Sulaymanı delip, jer jazdangan uşunça yerdin içinen eki önün atı uğulat. Kalka bolom dep barıp, arka bolom dep barıp, deşti eki önü erçi çap barıp kaytkandar. Pülemettün atqıçınbı, je pristavtın özün nayzalamakçı bolgonbu, aleko aytor janındagılardın jetip barıp sayuga, jelkesinden basuga dep ayta gelgenderine karaganda, kalmak töbögö çukul barışkan belem, Jazayıl жазып mangdaydan, nayzadan kolu tayıgan deyt. Ekönün жазı mangdayga ok jep, ala salıp jıgılgandарын öz gözdörü menen görgöndör. Köpçülük al ekönün atı jönün birinci jolu uktu. Anın köbü akırkı jolu uktu. Kazat işinde sögü gömülböy, esepsiz jıgılgandın içinde kimden kim ekenin, kanty bölgönün kim estep jürüptür, kiyinkige kim tügöl dep koyuptur. Adegende ökürgü aralaş aytılgan, artında öktö aralaş aytılgan, birden ekiden sap bolup koyulgan uşulağızdı folklorçu Mukay Kambarov keyin 20-njy жылдары ar kimdin oğuzundan jıynap, kuraştırıp oturup jetpey kalgansıgan saptарын özü jamaktap, güygönünen jamaktap, alı menen Sulaymandın erdigi degen at menen ürkün ırlarına koşup koysa, arasına munabıl koşok jaralgan keyin. Kar jalıp turgan kalkıma, kalka bolom dep barıp, aylası getip döbönü aylanıp turgan kalkıma, arka bolom dep barıp, jalmap turgan güygön ot, geçip barıp sayar da, jetip barıp sayar da, jelkesinden basar da, jaltanbay barıp sayar da, jan başına basar da, Jazayıl жазып mangdaydan, nayza koldan tayıgan, jalondoy bolgon eköbü, Kurmanbaydın alısı, Bakıtaydın Sulayman. Tigilekönün kim ekeni oşonu menen belgisiz suraştırıp oңguluktu taktay algan emes. Birok bul saptardagı uzak, kıylele uzak Mukaydın aytusunda. Gürökö giyinip attanışkanı aytılat. Ağolpoktoy gürökörden oğotpey koygondo, orus tigilerdin beti açık mangdayынан çıgıp atıp öltürgönü aytılat ayak jagında.
Kalanı emelete teveletip girip barçuday türdönüp, kaytkan el emi geç-geçeyin girip baralı, gün batkança alalı degen oyda turdu. Toktotkan sözü bul. Bayata jarımı şaşıp çap, jarımı artta kaldele, bul sapar jalpız menen at koyolu. Tike mangdayından kaçırganыбыз jarabastır. Jayılıp at koyolu. Kalmak dövünü aylandırıp çavalı. Aldığa mergender tüssün. Oң jagынан atake tınay kaptasın. Sol jagынан Kudayandın baldары kalganı artынан imersin. Saldatı jö tura. Jö saldat eken dep şıktandırdı başlıklar. Kayra şaşıp kalıştı. Mergenderdi aldığa koyuştu. Alar bul jolu at üstünden atmay boluştu. Mıltığının şıyrağın boğruna bügö baylap jatkan Kudayandın jalgız mergeni çap baratıp kantıp atar eken biz dep kaygı çekip koysa, jambını kantıp at jöle. Jambının kıyığın üzü atkanday atkıla dep jekirde kambar boluş. Bir ermegi kıyık bolup mergenderдің başka işi joktoy süйлөйт. Gök tütündü mıltıktın başынан arıltpay, ilgerkidey sayrandap jamba atıp жүрgön kim bar deysin. Ötkönde atama aş berçimin degeninde tay tuyaksındı muştumday gümüştü jamba atap, ögüzdün terisinden tilingen göktü kıyık atap, jamba atış jasap bergen. Oşonu aytıp jatkanı go. Möröy talaşka men degen mergender düşüp, gereli geçke çapkılaşıp, atların kıynap özörü terdep kurgap, dalay oktu tüte düşüp, bir maşakat tanışkan ele oşolaşta. Ilacısın tap, dövede oturgan atkıçın jıgıp ber balam dep jaladı el. Mergen oğun sanayt. Oğundan kança var deyt, Aybaltaçan Narbota. 10 oğun var deyt mergen. 10 oğun bolsa mıltıkçandın 10'un jıgıp ber, aylanayın deyt Narbota. Çakında balsam jıgat elem deyt mergen. Kambar boluş Narbotonu bettep, mergenge takanç bolup ber dedi. Jarayt dedi Narbota. Uşintip Narbota koşun içinde türtüşüp, tigindegi bardan geçen saldatты kantıp alsam dep, aldınkı yerden kıygaçынан tişlenip tursa, kambar boluş elinin esebini algan kişi bolup, aldığındağı gülügündün güçün bir görsöt dedi. Buyursa dedi Narbota. At jönünde başka söz bolgon jok. Bar bir çolo tiymegемес eken süйлöшкөнгө. Uruşta turuş jok çorolor. Geçte elekte kaptagıla degen sürö aytılıp, kol jana dürbödü. Jö tınay dep koyuşçu. Jalgız tınay dep da koyuşat. Oşolor ata kelep kıykıra jönödü. Kudayandın aldına düşüp bermeke gamdanıp, 10 oğun belen karmagan mergenge üzöngülöş turgan Narboto obdulup, sağımga karap kaldığızı çuu götürülgön jaktı. Aldımdağı attın tukumu uşulardık emespe. Göröйүнчү Tınaydın çapkanın dep sınay tikteyt. Karasa Tınaydın baldары çap barata at tiginde. Mingde atcan gılkıldayt temele. Kıygıylap baratışat. Tınaylar dedi. Oşonda mınday görünüş geldi gözüne. Bir tınaydan tarıgan 1000 tınay baratat. Bir tınay 1000 tınay bolup baratat. Bir tınaydan tarap oturup kudretingen kagılayın jaratkan. Eki kılım kılçaygança sar özöndün içine tolgon urpaktары mına mintip kızıl jooluk baylanıp, emi mintip жооп et degen 1000 tınay baratat. Tınaydın жалгыз başı 1000 baş bolgonsup, nayzaсын durgan kolu 1000 kol bolgonsup, arıganday tınay bar eken arasında. Sarısı, karası, çoğu, giçinesi, uzunu, kıskası, mıktısı, cüdösü bolup, ulu giçü barısı jabalактап baratat. Sağımga karap durgan çakta uşunday görünüş geldi gözüne Narbotonun. Men dele tınay elem dep, tokton albay janday çapkandı gördü. Jigitler, kan emese atarbak koldosun, dep kıykırdı kambar boluşangıça. Tınaydan gembelektep Kudayandın baldары atlarının ozun jaydı. Orustun oturgan jerine kaptalından tiymeke ölük jaynagan ortodogu talanı aylana jönöştü. At koyçu merçemge jetkençe Narboto ata arbaka jalınıp bardı. Bir Kudayandan taragan 100 Kudayan baratabız. Bir Kudayan 100 Kudayan bolup baratabız. Ata arbak özün koldoy gör. Orustardın baştatadağı katarı buzulup, arı beri çurkagany baykalat. Kırgızdardın kurçap çavalı degen kuluğun tuygan şekildi. Kudayanның kolu sol jagынан emergençe, pulemottun arı bettetip tanış düpüldөгөнü, mıltıktın üstökö bostok tarsıldagany жаңырdı. Oң jagынан emerçüler gütböstön çabul salıp jübergendey, orusu dele atıp jatkanday at üstündögü mergender dele alından gelgençe tütötmölörünün miltesin tındırbay jandırıp jatkanday siyaktanat.
Şaşıp jetişken kudayanlar turbaylı deşip çakırım жерden tamaktары ayrılgança aygaylap at koyuştu. Boz talanın tozun sapırıp çаңdatkan boydan ketişti. İlgerleye düşkende görüp olturşat. Jaz ayıldı bir ömес, ekölöp üçölöp atarın. Bayata çala gazılgan ordu bulsam köptöp belçeden oyup jüberişken eken orustar. Belçesinden artılıp, beş atarı menen barden kesin sundurat. Çette birektegi saldattın akoptan koy koyup çıkkan başın baykagan Narboto, mergendin atına üzüngüsü menen gelip bir tip canaşat düşüp aykırdı. Alıştın içinde jatkandagını atıp ber, görünü ku koşondan arı. Eki ortodogu aralıkta buta atımga keltire albay, attın jelip uçkan arışın sanap baratkan mergen ılayıgın izdeyt. Kazır, dep atın temenet. Azır bol, dep Narboto ansayın aşıktırat. Mergen menen Narbotogo nestigen bi dep kardangan kambar boluş bir jaktan kıykırat. Gözüңdü aç, mаңдайыңda saldat bar, at ele at. Aralıkta жалgыз mergen elemez, tigindegi orustarda çenep sanap oturgan. Turnabayın gözgö salıp jüberip, soluptadan kaptagan atçandarda qargan pristav izdegen kişisin tapkanday. Вот он где, dedi jandagılarga uğza. Karşıma gelip oturasың бүгүn, kapkanга түшөрүң эле kaldı, dedi oyunda. Murdarakta aytılgan buyruğun qaytaladı. Тот самый волостной управитель, о котором я всех вас предупреждал, скачет слева. Он спереди, на соврасом коне, рядом со знаменщиком. По возможности взять его живым. Турнабайдын көзүнөн тиктеп, пристав баягы камбар болушту тааныбай туру. Жолуккан жерден тамыр деп бажаңдап калчу шайлоодо, менин ташым канча экен деп бөжөңдөп калчу тоголок кара кыргыз жок. Боз үйүнүн үстүнөн сыйрып алганбы, туурдуктан туу жасап алыптыр. Алабакандын башына сайып жандатып алыптыр анысын. Приставдын көзүнө ушундай көрүндү. Камчысын жаңсап демитип аткандай, тукуруп аткандай жанындагыларды. Орусту ур дегени көрүнөт. Өзгөрүптүр камбар болуш. Өзгөрүптүр. Bir tö çepkeni var ele, ошо эле өзгөрбөптүр. Пристав, подстрекателем являлся сам волостной управитель дегендин аныгына ишенди. Кылмышкерди байлап берчү киши эле, кылмышкер эмеспи өзү эми? Айласын таап, туткундашты ойлонду. Эки колун аркасына кайрый байлап, чөгөлөтө ап келиси алдына көрөт эле камбар болуштун чамасын. Верныйдын набагында чирип жок болоруң укканда, эки көзүң жайнатып, Жансоого бир таппай, Жансоого дебегенин көрөйүн. Нагандын оозун чыкыйыңа такаганда, оозуңан ак көгүң чачыратып, бузуктун башында кимдер турганын сайрап айтпаганыңды көрөйүн. Бир ууруну жашырдың эле. Булсам жаңылдым, жаздым, колум менен кылгадымды мойнум менен тартайын. Бүкүл уруумду, бүкүл бузукту койчо көгөндөп келип берейин деп жалынар белең. В Киргиза что на соврасом слева, не стрелять, взять живым, деп каттураак буйрду. Среди них должен быть также негодяй и кровопийца Нарбута, за которым тянется целый ряд особо опасных преступлений, в том числе убийство отца Михаила. Набеги на русские хуторы и китайские пределы, dedi içinde пристав. Болуштун катарында алчыланган кыргыздардын жүздөрүнө бир сыйра өңүлүп, кимиси экенин ажырата албай турду аны. Мунусубу, тигинисиби деп Турнабайын улам бирине жиберет. Айбалтача муруттуусубу, же бөркүн баса кийген мурундуусубу, кара суур бирөө жүрөт. Ол бурлуу өңдөнөт. Ошол болуп жүрбөсүн. Турнабайын оңдонуп тартат. Сары чийкилинен келген бирөөсү келетат. Кара мылтыкчан дагы бири алына карабай чаманат. Кимиси болду экен? Кудаяндын колун 500 арышчалык чукулдатып туруп окту жаадырышты. Мылтык удаасы менен тарсылдаганда колдун оң жана сол ыптасындагылар кулады. Атчандар кетенчиктеп аралары суйла түшкөн сүйт. Тууга ыктаган ортосу гана тебелетип кирчүдөй шук-шурла илгерлейт. Орустар болуштан аттатып, ортону туштап атышты. Мерген кулады. Эки колу шалак эте түшкөндө түтөтмөсү асмандап, ийинден алыс ыргыды. Октоп, милтесине от коймок түгүл, эрдин кашына оңдоп коюп алганга үлгүргөн жок куралын. Бечаранын башы шылкыйып, оолжуган денеси эрден кыйшайганда, бош кармаган окчонтою чогуу шыпырылып, 10 огум бар деделе огу чачылды. Катыгөн деп кыйкырып алган Нарбото шыйрагы бүгүшүнөн чечилип, жолго туурасынан кулаган түтөтмөнү ат сындыра тебелей электе эңип алмакка эңкей берди. Шамдагай жаны көз ачып жумганча эңкейип, колун созуп калган.
Так ошол маалда алдындагы арча торга ок жаңылды атаганат. Ачуу азанап, жан ачыта азанап, жаны ачыгандан азанап алып, аяк асты жер көчүп, түпсүзгө түшүп кеткенсип, арча тору мойнун таштап жиберди эле, оң бутун үзөңгүдөн шап чыгарып, согончогун эрдин көчүгүнө такап, колун мылтыкка созо, сол капталына огон нарботу ошондон ары учуп кетти. Башынан бөркү ыргып, ай балтасы андан алыс учту. Арча тору тумшугу менен жер сүзүп, ала салып жыгылды. Түтөтмөнү алмакка эңкейе бербегенимде, ошол жерде чекеме ок кадалып өлмөк экемин деп болгойт кийин. Аялдай турган кезең эмес, артындагылар күүсүнөн жанбай өтө беришти. Мойнун кайрып ала жаздаган нарбото түйүлүп жерге бир тиип, оңкочок атып, томолонуп, аттын астында кала жаздап, боз ала болуп, кайра тура калса, эмеле аршын керип, эликтей сызып келаткан арча тору күлүгү аяктарын асмандата тыбырчылатып жиберип оонап жатат. Мал болбой куруп кал деп сөгүнүп, эки аттап бара калса, мүрүнөн шоргологон кара кочкул канга капталы жуурулуп, оор кошкурунат. Жаны кыйналдыбы, темир ооздугун азууга салып, чайнап үлчүдөй жагын жаадай керет. Ошентсе, аты куландай секирип тура калып, оюн салып ичүдөй сезилдиби, же ушундайча бейпайда күлүгүнөн айрылып, бечел калганына ишенбей турдубу, нарбото ооздугун тартып көрдү заматта. Ат дагы бир жолу аягын сермеп, оор кошкурунду. Кош айтышкандай кошкурунду. Нарботонун күйбөгөн жери күл болду. Чын газатка чындап кирерде эмне күнгө туш келгени кокуй. Күйлөнүгө келбей тор аттын, кайрылып калды канаты. Канбай калды канаты кокуй. Тулпар таптым деп жүрсө, ноктолу тору деп жүрсө, өлөгөн малга жолукканбы кокуй. Аргымактын өлүмү жүрөктү түпөйүл кылган белги болду нарботого. Кокуйлаткан ушул ирмем тулпарынан айрылчу кез экенин билди. Андан аркысын жоругандан чочуду. Бирок моюндабайт. Жаныбардын оту үчүнкү тарта баштаган чолпондой көзү айнектей жылтырап, катып баратканын баамдады. Мылтыктын тарсылдагы, капталдатып илгери чаап өткөн жолдошторунун кыйкырыгы аралаш, кулак тундурган алай дүлөйдө аттын өлү корулдаганын таана укту. Өпкөсүнөн корулдаган үн чыгып, тыбырчылаганы тыйылып, жатып калды кыймылсыз. Аяктары керилип, жайнаган өлүмтүктүн бириндей курсак эле челкейет. Тирүүсүндө аргымак жүргөнү билинип билинбейт. Куштай созгон мойнунан, эликсан соорусунан, чарадай көңтөрүлгөн туягынан, кучакка толчудай куйругунан гана буудан тукумунан болгону билинбесе, аны да билген киши эле билбесе, байкаар киши эле байкабаса. Аргасы түгөнгөндөн атынын жүгөнүн шыпырып жиберди да башын көтөрдү. Солдаттан оонду жыгып бермек болгон мерген жатат мындайракта маңдайы менен жер сайып. Аттанып чыгар алдында карыган энесинин каргылданган үн менен «Сени нарботого тапшырдым» дегенин эстеп жүрөгү мыжыкты. Өзү жыгыларда мергендин эле кулагынын эле салган, көздү ачып жумгучакты, туна чөккүр тулпар чыкманын жүгөнүн шыпырып алгычакты, өлүп кеткендер жер жайнап көбөйгөнсүйт. Көмөлөнүп жатышса, кебетелери таанылып таанылбайт. Аяш, аяш деп калжаңдап калчу тең туштардын, тизмени жулуп алдык абаке деп адыраңдаган чырымтал мурут боз балдардын өңдөрү үзүл кесил урунду көзүнө. Уруш салган кудаяндар алыс кетпей, алдыракта чурулдайт. Бөркүн издеди. Аттын туягы челип кеткенби, ичи тышы аңтарылып бөркү жатыптыр уйпаланып. Ай балтасын издеди. Ай балтасы жатыптыр уңгусунун жарымынчалык топуракка көмүлүп. Түтөтмөнү бөлө тебелетип өтүшкөн экен, шыйрагы чачырап, милтеси менен кундагы бөлөк салак. Жылаң баш нарбото өлүктөрдү аттап буттап жетип, бөркүн башына басты. Ай балтасын колго алды. Анан обдулуп чуркарда көргөн көзүнө ишенбей селдейди. Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Пулемет оозун бери каратып жиберди окшойт. Кудаяндын балдары чалгы тийгендей жуушап, кыйгыйлаган кыйкырыгы басылып, кудаяндаган ураны угулбай эле баш аламан ызы чуусу баштагынан катуулап, чур эте түштү. Найзачан чуркаганы найзасын жазданып, союлчан чуркаганы союлун жазданып, кудаяндын балдары жиреп кирип бара албай кыйрап атат. Бир кудаян оң кудаян болуп, ондон боо түшүп, калмак дөбөгө чендебей эле бириде 40 элекей кырылып атат. Орусту тебелетем деп барып, бирин бири тебелеп аткандай шекилденет.
Jaradar bolgon kambar boluş ayuu aykırık salıp, "Mınçaڭarda artka tartkıla balдар" dep atının başın burup beri çettep algan. Жалгыз başın kaçırıp kete albay, elin kırgınga kıy albay turdu dep aytış mümkün ele anı görgön kişi. Tuğçunun ölü tirüsü bilinbey, at çalına jabuday bolup japırılıp kalgan bozala tuğ andan mından bir görünet. Esençiligin oyloğondor eslerine gelip, çetinen çıga verdi surulup. Öböktөгөн biri Tuğçunun atın tizgindep tartıp, süyröp çıktı jölöşköndördün içinen. Anan kuddum can atağıday bolup, birin biri atının kaptalı menen omuru olup, kulak tuştan ızılda uçkan sıgan okton alagaççuday başların iğinderine katıp kaçıp berişti. Altı sanı amandarı aldıga bozup, jaralular erinderin tiştene eğer kaşına jarmaşa salpaktaydı. Kudayandın güyümdü bir boz balası, jөө kalgan Narbotonu göre sala, üstünden çağ ötüp baratıp kıykırdı. "Uçkaşыңız avake!" Ентең деген Нарбото секир учкашарга чамасы жетпей калды белем. Чап дегенге араң үлгүрдү да, жанаша түшкөн аттын түйүлгөн куйругун тутамдай кармап чуркады. Аңды дөңдү ылгабай, ат менен тең чуркады ошондо. Болушу менен ээр үстүндө кыйшайган Туучунун артынан ээрчи түшүп, андан ары бет алдынча качкан кудаяндар 2 чакырым алыс барып, качан ызылдаган октун мынчалыкка тийбесине көздөрү анык жеткенде, араң тизгиндерин тартышты. Өпкөсү көөдөнүн жарчудай күйүктүрүп, кара булоо басып, боргулданып тердегенден күрмөсүнүн бүчүсүн киндигине чейин шыпырып жиберген, ай балтасына көкүрөгүн жөлөп, тили оозуна батпай акактап араң сүйлөгөн Нарбото адамга кайгырганы, не атка кайгырганы белгисиз. Буюк туруп алганыбыз кандай деп туттугат. "Bir ajaldan kaldık" dedi jaratının orksungan kambar boluş erдің kaşına jantayıp. Üzöngü kagıştıra çapkılagan jigitlerden bir kançasın jayragan ottun aldынан ölbey tirүү çıkkanına taң. Belgi. Teңirden jaratkandan berilgen belgi. Ajal menen bet gelip aman çıkkanın belgemeyemine. İçer sun tügön elek eken dep jakasın karmandı. "Nayzаны bir süngü tüge jarabay, barganыбызdan kaçkanыбыздын battıgı" dedi Narboto. "Tımşıgızdı gayrıp aldık" deyt kambar boluş. Narboto başka ündögön jok. İyin tuşka ok jegen boluştun çepkenin çeçip verişti jigitleri. Jumşak etinen barmak basım jerde oyup ketiptir. "Emnenin oğu tiyiptir" dep öňülüşet. "Jaz ayıldın oğu bolup jürbösün. Ayırıp ketetbeken je gözöp ketetbeken anısı" dep tigilişet. Ayrı yalışbayt. Aza boyu aman, deni gardı so çıkkandar dale jojaka kılçaktap, ızaluu, açuluu tikteşet tiştenip. Es üçün jeyişti belem, katarların garap, birbirinin bar jogun bilmeke, iride jakındaşların, anan jakındarın atынан atap çakırat. Tim turalbay teminip, amandır degen ümitte, arabızdadır degen ümitte. "Balança barsıňby? Balança tirüsüňby? Balançany gördüňörbi?" dep bakırıp alışıp, "Ya" degen doştu uğuğa zarlana tegirete bastırışat. Tavışıp, süzüşüp kalışsa göңүлдөрү jaylana düşet. İzdegen kişisi ündögö gelbese, izdegeninin ünü el arasından aňsatyp uğulbasa, anısı ünü çıkpas, "A" degeni uğulgus, unçukpas jaka ketkenin tuyat, ayrılganın tuyat. Boorlorun kantıp tayana kalışkanın özleri bilbey öböktöp, "Boorum ele boorum, tügöyüm ele tügöyüm" dep aykırıp çamınışat. Albuuttangandardyň jolun toskondordun göňül ulagan ündörü çıgat. "Kayrat kılgıla jigitler, kayrat kılgıla. Ölgön senik elemes, barыбызdyky, kanteli. Söktü kantik, aytalada kalabı alınbay. It kuşka jem bolobu gömülbey. Horus maskara kılbayby keskilep, üstüne siybeybi. Söktü taştaptır" degen jamanatlı söz bar Kırgızda. Sögün gömülbey talada kalsın dep sögöt duşmanın. "Koy ayga gelbey, koy otur" degenge gömbey, "Söök kaltırçı men emesmin" dep namыстana, kanjar bıçakların ala julungan berin serine kuyundagan boydan ketiştele karap turuşsa, meylje batkan orustun oğuna kabılıp, taap bargany tapkan jerinde ölük üstüne jalp kulap, karaylap tappaganı ölüktörді aralay çurkap jürüp ölüp alıştı. Beride kalgandar anı görüp, sög artынан çurkodan bir otolo tüңülüştü. Mıltık tuuralı geyişte kambar boluştun söz kılgany bolbosa, özü da jalgız nemele, jalgız ak mergendi izdep joktogon kişi jok.
Jazayıl deysiňerbi janagyny? Jazayıldyny alganda mınçalyk ölbeyt elek, şorun gatgan mergen mal katyp atpay goýbadyby? Kanygy gatkyş dep jürsem, mıltyktan da goljuduk, dedi. Ünü gargyldangan kempirden koldu uzatçudagy alakanyn jayıp, "Agalaryňa tapşyrdım seni, garaldım. Agalaryňdy Hudaýga tapşyrdım" degenini estep, kambarda bilbet, özün mildetker, günökör sezet Narboto. Alysdagy Atake tınay baştagan berki urulardan dale kaçpay, uruş salganın garaşat. Uruş saldı degeni ölür tirilerine gayıl, tögülgön oktun aldına töşün toso çurkaşıp, jakalaşçudan beter jakındaganga umtulgany baykaşsa. Uruş jakyn jol otpoy kalsın tigilerdi. Nayza menen jara sayalı dep jügüröt çoň jantaydın urpaktary. Böğrü til menen bölö sayalı dep jügüröt Atake Tınaydın baldary. Tebeledi ötölü dep çavuşlar jarbaň menen çagaldak. Takır oňundan gelbeyt. Tegerete aň gazyp alyp, aňdyn içine bökçöýe jatyp alyp, anda sanda başyn gyltytyp uruşkan orusuň nayzanyn uçuna ilinçüde emes ezeli. Kalmak döwünün başyndagy pulemotdy oruska Hudaý berdi. Kırgızlar imere çaap at koyot. Pulemot iýrip turup atat. Kırgızlar bura çaap at koyot. Pulemot burulup turup atat. Bir okumda Tınaýlar Hudaýandyn baldary turşu berkibetke ötö gelip, aylana çaap at koýdyle, anda pulemot aylandyryp turup atdy. Hudaýandan bolbosa ele temirden beken berege kırgızlardyň terisi. Ölçösüz gyrılıp alyşyp, pulemot menen beş atardy aluga çamalary gelbesine takır gözleri jetkende oboluda şaşke tuş boldy dep şaşyşdyle tüş çamalaş çıga berişdi bet-betince sürülüp. Tokmoktu tün jagынан gaptagandardyň aldy bolup julunup alyp, çoň jarık, jarbaň, çagaldak arasında abyla Tınaý baş bolup kaçdykko, kalany alalbay galdykko desse, şaardy tegerete attangandardyn tojagy menen gıbılajagyn emerçilerden dele tük daýyny bilinbeyt. Je tündö gelişkendegi belginin biri jok. Tuğunu 5 ret bulgalagandy goý, 3 ret bulgalaganga aldary gelbey kalganday. Ot jagıp, kara tütündü gaptatgandy goý, kaýkytyp, garçyga şumkar uçurganga şaýlar gelbey kalganday. Birde jarımı bölö jarıp girip bargan bolsa, gök tütün emgiçe uyulgumak tokmoktun töbesinden. Izy çusu jaňyrmak, anda pristav mentip bir betke soguşpay kalsın. Tölgö kılgan kişidey, bugünkü uruştun jişanası jaman, dedi kambar boluş. Indyny öştü argimdin. Tokmoktu alı üçün dağı kança gün turu gerek. Dağı kança kişinin başını jutkany kaldı buluruş. Giyin Muhay Kambarov uşul okuyanı mındayça geltiret. Aytpasam arba gurbayby, tokmoktogu gazatty, 9 gün tartkan azapty, tolkup gelgen sangırgız, tuş jagынан gamalap 9 günü uruştu, 9 tünü turuştu. Ahir zaman orusun doňuz kop dep uruştu. Ah tagıstalak, bul uruşun kazak menen çavuş emes, kalmak menen çavuş emes, böjöňdegen sartty bödöy guruş emes tura, dedi Narbotodagy içinde. Oyunda mıltık durdu. Handy unuttu Hudaýan. Tiktegeni gönö jürgen kambar boluş menen Narboto. Bir tokmoktu alabız dep bütkül Hudaýandy kırgınga giripter kılabızby? Tokmok alınbayt bul türü menen. Uşul oy jürekdörün öy tigile köwünün teň. Göz bol joluna salışsa, tuu tübünde batpay tygılgan Hudaýan seelde etişipdir gadymgidey. Hemi girsek kara başybızdy jutup alarbız, dedi kambar boluş. Jalkygany bilindi. O galdyna salyp aydasaň da emi uruşçu türü joktoy. Çyn ele, deşti turgandar. Narbotonun kulagyna kambar boluştun aytkany gaýrele uluktun kızmatında jürgen kişinin gebindey uguldy. Uruştu toktatolu degenimi munusu? Çarabız ne? Dedi. Jagan oktun aldına jalaň töş çurkaş böde kan tögüş emespi? Mense Hudaýandyn tokuma çykpay galat, dedi kambar boluş. Bir çara aytpastan koldu korkutup teskeri ündödü. Adır kaçsak nalatı söz erçi tartыбызdan, dedi Narboto. Şabdandın baldarına satkın atıgarбыз. Han götörgöndögü öz-özünçö jaylanıp, ar-uru özünü özü bilgendegi kıyaldan ümütün üze baştagan kambar boluşka, şabdandardın artынан jürüp, ara jolda kırılıp kalmak belek degen oy getdi. Ejeli Narbotodan akıl surap görbögen boluş, aylası kurugandan, özüңdün keňeşiň kanday, dedi. Opsuz uruşpaylı, orustukундай oktu mıltık gerek, dedi Narboto.
Ырасында sözdün tuurası dep çuruldaştı turgandar. Tündögü kеңешte saldatты birinde etip basa kalbay janımız yok bu dep atkan kambar boluş. Orustun kolundan mıltıkты julup alışka gözü jetpeyt azır. Gele desen orus me dep bere koyobu sagan. Kolundan juldura koyobu. Kaydan tabasың anday jaraktı, deyt. Ыras, kaydan taptı kanday mıltıktı, dep jaalaştı turgandar gayra. Emne bilgeni var belgisiz, Narboto moyun berbeyt. Mıltığın me dep sungan orustun turganın aytkan kişi jok mında. Ilacısın tap. Kanday ilacı, dedi boluş. Aybaltasına tayangan Narboto oylanyp kaldı. Yer bolsoň saldatty mıltığın julup gör, dedi oyunda kambar boluş. Oşondogo eldin armandanganын aytpa, attiň. Atan görü, urunganym urumu mıltık bolsa emine, atalardın akbaraň deşet, akbaraňy kalsa emine, jok degende orustukunday bardenkenin biri bolsa kolumda, görgülükti görsetpeyt belem dep ökürdü dalay. Kayra ılacı surap, Narbotonu tüşeltip koygon boluş oyunda argasını tap, uruştan çıga bermektin amalyny izdeyt. Bir argası, ölgöndörlü gömünür şıltoo kılmağı mümkün. Oğu jetpesi alıstan aňdyp turgan çakta saldatlar menen mujuktardın atkılagany tıyıldı. Pulemottu çaňdata süýrep kalaga ıktaştı. Çarçaştı deşti Kırgızda. Kugun salalı, kalaga girgizbey basa kalalı. Sabır kılgıla jigitler, jonu kapta vuruşkanyňar jarabas, deşti bilermandar. Çalıkkany anykpy? İlgerkiler aýtjele, jo nayzasyna gıňaya tayansa, anda çarçaşkany anyk dep, gözüňer gurçuňar garagılaçy durustap, jemıltygına jaýrysına tayanıp, ötügün süýröý öçöýe baskany baýkalaby kapırdın. Andaýy görünbeyt, deşti orustardın getken jolun tigile garagan jigitler. Orus kalaga girgende kırgızlar tuş-tuştan gayra jayılıp barıştı ölüklerini almaka. Giyin barıp ölüp algandar andan geyitdi. Sabır kılıp turuşkanda emne, Orus getkende dele söke çurkaşmak eken deşet. Bir sıradan kalmak döveni tegerete bastırışıp, kapırdın kabırı jatkan uşul dövenin ayınan kırılıp alışkansıp, sögünüp kagınışat. Izırınıp namıstanıp algan tuğçan bir ösü, dövenin tövesini atcan çıkıp bardı bir malda. Asabasının kılda tüyünen iki koldop karmap, gezep koydu saldattar getken jakka. Orustun gözüne alda bir nimede görüngüsü geldi.